Барыңарга салам, каналыма кош келипсиңер. Мен бул видеодо жакында окуп бүткөн Алхимик аттуу, барыңар билген, балким көптөр окуган чыгарма жөнүндө кеп кылгым келип турат. Бул китептин автору Пауло Коэльо аттуу дүйнөлүк жазуучу. Бул китеп 1988-жылы чыгарылып, Гиннес китебине эң көп тилге которулган чыгарма катары киргизилиптир. Ошондой эле 117 мамлекетте басылып чыгарылыптыр. Чыгарма жашоонун философиясын жөнөкөй тил менен түшүндүргөн аңгеме жомокко окшогон роман. Көлөмү да чоң эмес, 220 бет болгону, жөнөкөй тил менен жазылганга окулушу дагы жеңил. Ал эми чыгарманын негизги каарманы бул испаниялык Сантьяго аттуу койчу бала. Ал өз убагында бир жерге байланып калгысы келбей, эл көрөм, жер көрөм деп койчунун жумушун тандап кеткен. Ошондой тынч жашоосун улантып жаткан күндөрүндө бир нече жолу кайталанган түш анын жашоосун өзгөртөт. Ал түштө Египеттеги пирамидалар астында алтын кеничти көрөт. Башында албетте өзгөнүп калган жашоосун да өзгөртүү киргизүүнү каалабай, ал түшкө көңүл бурбаганга аракет кылат. Бирок андан кийин жолунда учураган адамдар, алардын кеңештери жана бир аз сыйкыр аралашкан себептер ушул түштүн артынан жолго чыкканга шыктандырат. Ал эми ошол алтын кеничке болгон жолунда жолуккан адамдар, окуялар бул саякатта алтындан да баалуураак ачылыштарга түрткү болот. Колумда мен окуп чыккан китеп, ортосунда мага жаккан ойлор жана кээ бир сүйлөмдөрдү оңой тапканга кагаздарды калтырып койгонмун. Келиңиздер, кээ бирлерин окуп байкайлы. Бардык адамдар алар жаш болгондо өзүнүн тагдырын билишет. Бул убакытта алар баарын түшүнүшөт, баары алар үчүн мүмкүн. Алар кыялданганды жана ага умтулгандан коркпойт. Бирок убакыт өткөн сайын бир белгисиз күч алардын кыялдарын ишке ашпасын жана мүмкүн эмес болгонун ынандырууга аракет кылат. Адамда бир гана милдети бар. Бул өз тагдырына аягына чейин баруу. Ушул жолдо ал баарын табат. Андан да унутпа. Сен эгер бир нерсени кааласаң, анда дүйнөдөгү бардык нерселер бул кыялыңдын ишке ашышына түрткү болот. Бул чыгармада түштөргө аябай өзгөчө маани беришет. Ошондуктан түш жөнүндө да бул жерде сонун айтылган сөз бар. Түш бул жараткан сен менен сүйлөшкөн тилдердин бири. Эгер бул дүйнөдөгү тилдердин бирөөсү болсо, мен сага которуп бермекмин. Бирок жараткан сен гана билген тилде сага кайрылса, анда сенин жан дүйнөң, бир гана сен бул тилди түшүнө аласың. Китептеги мен белгилеген негизги ойлор: биринчиси бул кыялдардын ишке ашырылышы. Ар кимдин өзүнүн жолу жана тагдыры бар. Эгерде адам өз жүрөгүн жана жашоосунда болгон белгилерди байкай билип, кыялдарын ишке ашырса, анда ал чындап бактылуу боло алат. Андан кийинкиси, жүрөгүбүз эгер бизге коомдон улаган түшүнүктөрдөн жана материалдык нерселерге көп байланбай, эркин болсо, ошондо биз жашообуздагы өзүбүздүн жолубузду таап кеткен бизге оңоюраак болот. Жана акыркысы, бул дүйнөдө бардык нерсе бири-бирине байланышкан. Биздин жолубуз бир кол менен жазылып, дүйнөдөгү болгон окуялар бир нерсеге себеп болуп, жашообузга кандайдыр бир таасирин тийгизет. Мен бул чыгарманы биринчи жолу 16 жашымда окуганмын. Буга чейин эң жакшы көргөн китептериң дегенде дайыма Алхимик чыгармасын кошчумун. Анткени 16 жашар өспүрүм сезимтал мээме бул чыгарма катуу таасир берген. Орусча айтканда переломный момент болгон убакытта жаман ойлорго, мындай орусча эмес, кыргызча эле айтайын, мени кечке ойлонткон, жемелеген жаман ойлордон арылып, жашоомдо болуп жаткан ар бир окуя келечектеги бир жакшылыкка себеп болот деген түшүнүк берген. Ошондой эле кыялдануу, кыялдарың артынан баруу, сен эгер бир нерсени кааласаң, анда бардыгы биригип келип, сенин каалооңду ишке ашууга жардам беришет. 6 жылдан кийин окуп чыкканымда ошол ойлор жаңыланды. Балким мен 16 жашыма караганда азыр менде көбүрөөк
коркуулар бар. Келечекти ойлондурган көп инсан мени жемелеген ойлор. Ошолорду кайрадан ойлоп кыйналбай негизи эле жашоодо көп нерсе бири-бирине байланышкан жана баары бир аягында жакшы бир жыйынтыкка келишине ишеним берди. Балким жакын арада жашоомдо болгон чоң өзгөрүштөргө мындай эрктүүрөөк болуп, күчтүү болуп, жакшыга ишенип, жакшыга үмүт кылып алдыга кадам таштоого мага күч берди. Эгер окуй элек болсоңуздар, 1-2 күнүңүздөрдү арнап окуп коюңуздар. Аябай терең ой издебей эле жөн эле койчу Сантьягонун Испаниядан Египеттеги пирамидаларга чейинки жолуну бир кызыктуу аңгеме катары окуп койсоңуз болот. Ошондой эле дүйнөлүк бестселлердин эмнеге бестселлер болгонун окуп чыгып, балким өзүңүзгө жооп таба аласыз. Азырынча бөлүшкүм келген ойлор ошол. Жаңы китеп окуп бүтүргөнчө, жаңы видеолордо жолукканча жакшы калыңыздар. Китеп окуп, дайыма өзүңүздүн руханий дүйнөңүздү байытып, дүйнөнү китеп аркылуу тааныганга аракет кылыңыз.